Саясий оюндар менен алек болгон 120 депутатты багуу үчүн мамлекеттик казынадан сарпталып жаткан акчага ич ачышып жаткан Каракол шаарынын тургундары алардын ишинин жыйынтыгы жок деп нааразы. Мындан улам журналисттер, жарандык активисттер, бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү ушул айдын башында жогорку кеңештеги эл өкүлдөрүнүн санын 120дан 35ке азайтууну талап кылып, онлайн кол топтоп башташкан. Петицияга кол койгондордун саны 5000ге чукулдады. Эми демилгечилер өлкөнүн баардык аймагын кыдырып, кагазга кол чогултууга чамынып жатышат. Пусть лучше будет 35. Депутаттардын саны 35 болгону жакшы. Бул эффективдүү жана сапаттуу болот. Азыр 120 эл өкүлү жөн эле келип телефон чукулап ойноп отурат. Кааласа келбей коет. Ошондой эле аларга берилген артыкчылыктарды да алып салуу керек. Алардын депутаттык кол тийбестиги алынып, катардагы мугалимдер менен дарыгерлер алган маянадай айлык коюлушу керек. Ошондо көрөбүз жогорку кеңешке ким келерин. Я думаю, что из того состава, кто сейчас там сидит. Жарандардын мындай нааразылыгына жүйө бар дейт жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Кубанычбек Исабеков. Жыл сайын жогорку кеңештин депутаттарын каржылоого 760 миллион сомдон ашык каражат куройт. Экономикалык жактан караганда азыркы парламентти багуу мамлекеттик казынага мурдагы чакырылышка караганда 3 эсе оордук кылат. Мисалы 5 жыл илгери эл өкүлдөрүнүн айлыгы 15 000 сомдон жогору болсо, азыр 30 000ден көп. Орточо эсеп менен мамлекет бир депутатка азыр 1 жылда 6 миллион сомдон көбүрөөк чыгым болот. Мына өткөн парламентте эми алайлык туугандар мени кечирип койсун, бир Алай районунан 16 депутат отурда, чоң Кара Суу районунан, бул Кара Суу району Нарын облусунун да элинен көп, Талас облусунун элинен көп. Ал райондан бир депутат жок болуп калды. Килеген Чүй облусунан 10 эле депутат болуп атат. Жолбосо азыр карасак, мына Актала районунан бир депутат жок азырчы. Ал райондордун кызыкчылыгы алып калып атпайбы? Демек эмне кылыш керек эле? Жок дегенде ошо депутаттардын санын азайтканда дагы жарымы ошол элдин элегинен түз шайлоодон өтүп кетсе, жарымы мындай партиялык системаны келсе, бул эки жагынан жакшы болмок. Бул идея көпчүлүккө жакканы менен аны ишке ашыруу кыйын. Алгач баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек. Анткени менен депутаттардын санын кыскартуу парламенттин иштөө сапатын начарлатат. Бул аракет башкаруу элитасынын кызыкчылыгын көздөгөн, бийликтин узурпацияланышына алып келерин тарых тастыктаган. Мындан улам эл өкүлдөрүнүн санын 35ке түшүрүү демилгесин көтөргөндөрдү экс-төрага Занидин Курманов бул тармактын ишин жакшы түшүнбөгөндөр деп эсептейт. Андан калса 20 000 кызматкерден турган мамлекеттик машинаны 35 киши көзөмөлгө алуусу өтө кыйын. Если 35 человек мы выберем, они по своему интеллекту. Биз 35 кишини депутат кылып шайласак, анда алар интеллекти боюнча ошол 20 000 мамлекеттик кызматкерди жеңе ала тургудай, укмуштуудай билимдүү болушу керек. Эгер биздин өлкөдөгү парламентте Черчиллдей акылдуу 3, дагы Рузвельтте 2 киши болсо, ошол 5 адам менен эптеп абалдан чыксак болмок. Анда 35, 200, 300 орундун зарылчылыгы болбойт эле. Парламент бул жааматтык орган. Андагы эл өкүлдөрү баары биригип бир күч. Себеби бир айыл чарба адиси болсо, токойчу же өндүрүштү мыкты билген адам. Треть Черчилля нет. У нас вообще нет в стране Черчиллей. Ал эми мурдагы депутат Алишер Мамасалиев мындай демилгени популизм деп билет. Ал муну азыркы күн тартибиндеги маанилүү маселелерден коомчулуктун көңүлүн убактылуу башка нукка буруу аракети катары баалады. То есть нельзя просто взять и сократить только депутатский корпус. Если депутаттык корпусту алып эле кыскартып салуу мүмкүн эмес. Эгер эффективдүү экономиканы кааласак, анда бир эле парламентте эмес, өкмөттүн курамын, президенттин аппаратын, жергиликтүү бийлик органдарын кыскартуу керек. Мисалы, губернатор институту азыр ордун жоготкон. Анын аппараты да өтө чоң. губернаторство, которые Жогорку кеңештин курамы акыркы жолу 2010 жылы референдум менен кабыл алынган конституциянын жаңы редакциясына ылайык 90дон 120га кеңейтилген. Ал мыйзам парламентаризмдин принциптерине шайкеш келүү үчүн жактырылган. Бирок серепчилердин айтымында бул модель азырынча Кыргызстанда өз ордун таап кетелек. Парламенттик башкаруу бир гана өнүккөн коомдо иштеп кетет. Ошондуктан эл өкүлдөрүнүн санын кыскартуу каачылыктан чыгуунун жолу эмес. Бул аракет тескерисинче өлкөдөгү коомдук саясий абалга терс таасирин тийгизиши ыктымал. Чынара Нурсеитова, Перизат Бакытова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.